Талас шаарынын ички иштер бөлүмү тарабынан видео көзөмөл камераларын орнотуу боюнча Талас шаарынын мэриясына кат жолдонгон. Сунуш Талас шаардык кеңеши тарабынан колдоого алынып, Талас шаарынын аймагына 64 видео көзөмөл камералары орнотулду. 4 миллион 434 миң кеткен бул каражат Талас шаарыбыздын аймагындагы 64 дана камера орнотулган. Бул 64 камеранын ичинен баягы өң жүзүнөн дагы таануучу бар, баягы автокөлүктүн номурун дагы аныктоочу камералар. Шаар ичинде кылмыштуулуктун алдын алуу жана алардын бетин ачуу максатында орнотулган видео камералар облустук ички иштер башкармалыгынын санарип көзөмөл борборуна туташтырылган. Видео байкоолор Талас шаардык ички иштеринин нөөмөт бөлүмүнө, ошондой эле Талас шаарынын мэриясына 24 саат бою онлайн форматта көрсөтүлүп турат. Орнотулган видео камералар ушул борбор аркылуу мониторинг иштери жүргүзүлөт. Жүзүнөн таануу боюнча дагы камераларыбыз орнотулган. Коомдук жайларда, базарларда, ири соода борборлорунда ар кандай кылмыштуулуктун, бузулардын алдын алуу, эгерде ошол кылмыштуулук болуп кетсе, сырткы видео камера, байкоо камераларынын жардамы менен ачуу максатында орнотулган. Жарандардын коопсуздугун камсыздоо, кылмыштардын санын азайтуу жана аларды тез арада аныктоо иштери чыңдалууда. Бизде жаш кезибиздеги жасаган жумуштарды азыр силерге айтсам, силерге жомок ал. Азыркы мыногу жасалып көрүп атканыбыздын бардыгы биз иштеген убакта мунун баары жомок болчу. Бирок ал чындык кайлаган жомок болуп атат. Камераларды коюп койду эле, базарда жүргөн, же болбосо мурун иштелип жүргөн немелерди бир кабинетте отура алып эле алардын кылмыштуулуктун бетин ачып жана истелген кишилерди таап атабыз. Бул деген эң сонунда мындай шарт деген бул башта жана силердин айткандай заман болуп да. Муну менен катар Талас облусунун ички иштер башкармалыгы тарабынан Шумкар Уя айыл өкмөтүнө түнкү жарыктандыруу боюнча сунуш берилген. Бул сунуш айылдык кеңештин депутаттары тарабынан колдоого алынып, акча каражаты бөлүнгөн. Аталган иштер түнкү убакытта кылмыштуулуктун жана жол кырсыктарын алдын алуу максатында ишке ашырылып, Шумкар Уя айыл өкмөтүнүн 25 чакырым жолу жарыктандырылган. Кала болгондуктан көпчүлүк учурда мал жандыктары жүрөт. Түнкү жарыктандыруунун натыйжасында жана ошондой эле милиция тарабынан жүргүзүлгөн профилактика иштеринин натыйжасында авто кырсыктарынын саны азайган. Тактап айтканда 2023 жылдын 9 айында ушул аралыкта 10 жол кырсыгы катталса, 2024 жылдын 9 айында 1 жол кырсыгы катталып, бул пайыздык көрсөткүч менен алганда 90%га жол кырсыктарынын саны азайган. Саймак Барманов, Чыңгыз Бокошев, Зина Акматова, Талас облусу.